Алла Таалага мактоо шүгүрлөрдү, анын элчиси пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтып сөзүмдү баштаймын. Назарыңыздарда Манас телеканалында Куттуу Рамазан берүүсү алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырза уулу, саламатсыздарбы? Ардактуу көрүүчүлөр, Рамазан айы өзгөчө ай. Ушул Рамазан айынын ичиндеги эң негизги иштердин бири ошол Кур'ан-ы Карим түшкөн ай болгон үчүн Кур'ан-ы Карим окуу жана аны катым кылуу, мукабала кылуу, аны түшүнүү болсо керек деп ойлойм. Бүгүн ошол Куранды кантип туура түшүнөбүз, канткенде Куранды жашообузга алып келебиз деген суроолорго жооп издемекчибиз. Бизге теология факультетинен доктор Айтмырза Сатыбалдиев агай келди. Кош келипсиз, агай. Кошок болду. Агай, биринчи эле сурам, деги эле ушул Рамазан айы биз үчүн ыйык ай дейбиз. Ошо Рамазан айындагы кылган иштерибиздин, кылган жардамдарыбыздын сооптору эселеп болот. Анан Рамазанды бир мындай күтөбүз да, 11 айдын султаны депчи. Эмнеге ошо Рамазанды ыйык кылган, Рамазанды өзгөчө кылган, Рамазанды фазилеттүү кылган эмне? Ошодон баштап берсеңиз. Рахмат. Рамазан айын өтө берекелүү, куттуу, ыйык ай кылган менин оюмча Куран болуш керек. Куран ошо Рамазан айында түшкөн жер жүзүнө, Курандын жер жүзүнө түшүүнүндө бир канча себептер бар, билесиңер. Ошол убакта жарым аралында, Араб жарым аралында баягы укуктун, инсандардын укуктарынын тебеленген караңгылык мезгил, доор жашап турган мезгил. Мына ошол убакта бүткүл адамзатка нур чачкан. Куран ушул Рамазан айында түшкөн. Анан ушул Рамазан айында, Куран Рамазан айында түшкөнүн бирге бир кадыр түнү бар, билесиздер. Бисмилlah, инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Yani Kadir түнүндө түшүлгөн, Kadir түндө Рамазан айынын ичинде болушу, бул дагы өзүнчө бир. Анан Бакара сүрөсүнүн 182-183 аятында mesela Bismillah, ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettakun. Yani orozonun uşul ayda farz boluşu, bul aydın uluu bir ay ekenin bizge aygınilep turat da. Şahru Ramazan ellezi unzila fi Kur'an, misal Kur'an uşul ayda düştü degen ayatda, misal ayat var. Kim uşul ayga jetse, misal uşul ayda oroza karmasın degen jeri var. Булардын баары бул Рамазан айынын ыйык бир ай экенин көрсөтүп турат да. Албетте ошол Рамазанды Рамазан кылган, Рамазанды ыйык кылган, Рамазанды 11 айдын султаны кылган. Рамазанды ушул Рамазанда аткарылган баардык сооптуу жакшы иштердин баарын эселеп сооп бере турган, адам үчүн бир шанс айлардан кылган. Бул албетте Куран десек болчудай. Анан ошол Кур'ан-ы Карим Рамазан айында түшүп баштаган, ошо Кадыр түнү түшөт. Деги эле ошол анда эми ошо Куранды кантип түшүнөбүз деген суроого берейин. Агай, Куранды биз кантип туура түшүнүп өзүбүздүн жашообузга алып келебиз? Эми Куранды албетте ар бир мусулман үчүн аны түшүнүп окуу парыз. Себеби Кур'ан-ы Карим баягы жолдон адашкан, инсандарды укуктун ортосундагы айырмачылыктарды билбеген, бирөөнүн укугун тебелеп тепсеген мезгилде доордо түшкөндүгү үчүн Кур'ан-ы Каримдин өтө чоң мааниси бар да. Себеби ошол баягы караңгылык жол менен кеткен инсандарды жарыкка чыгаруу болгон Кур'ан-ы Каримдин негизги максаты. Ошон үчүн биз анын ичинде жазылган, Алланын келамында айтылган нерселерди биз аны түшүнүшүбүз керек. Эми албетте бул шарттар, убакыт, балким инсандарыбыздын баары бул нерсеге жетпеши мүмкүн, бирок аракет кылышыбыз керек, ар бир мусулман катарычы. Анан Кур'ан-ы Каримди кантип окушубуз керек? Кур'ан-ы Каримди окуганда биз айтабыз бири-бирибизге, Кудай менен Кур'ан-ы Каримди окуганда Кудай менен сүйлөшкөндөй болом. Кудай менен сүйлөшкөндөй болсок, анда Кудай эмне деп атат мага? Эмне үчүн деп атат? Буну айткандан кийин өзүбүзгө суроо бериш керек. Эмне деп атат? Анан эмне үчүн деп атат буну? Буну эмне үчүн айтып атат? Ошол нерселерди түшүнүшүбүз керек. Анын ичинде жаткан бир канча этикадый, ишенимге байланыштуу, социалдык, күнүбүздөгү учурдагы баягы инсандардын ортосунда мамилелер, укуктар, ушуга окшогон нерселерди, адеп ахлакка тийиштүү нерселер, булардын баардыгы Кур'ан-ы Каримдин ичинде камтылган.
Буну ар түрдүү баягы мисалдар менен, кыссалар менен берет. Мына ошон темаларды биз түшүнгөнүбүздө гана Кудайдын бизге айтайын деген сөзүн түшүнгөн болобуз. Ошон үчүн Куран-ы Керимди мүмкүн болушунча түшүнүп окууга аракет кылышыбыз керек. Эми ар бир адамга, ар бир мусулманга бул баягы мындай шанс дейбизби, туула бербейт. Кээ бир адамдарыбыз бар, Куран-ы Керимдин арабчасын эле окуп, анан баягы маанисин түшүнүүгө дарамети жетпеши мүмкүн. Же болбосо Куран-ы Керимдин арабчасын окуп, меалин котормосун окууга үлгүрүшү мүмкүн, мисалы. Мына ошого окшогон нерселер бар. Анан эми аны тереңдетип окуу, албетте бул баягы эмне дейбиз, билимдүү, илимдүү инсандардын кыла турган нерсеси дагы. Ошон үчүн ар бир инсаныбыз өзүнүн баягы билим деңгээлине жараша Куранды мүмкүн болушунча түшүнүп окууга аракет кылыш керек. Бул албетте бири-бири адамдардын ортосунда айырмаланып турат бул нерселер. Албетте ошол биздин эне тилибиз кыргыз тили, анан Куран-ы Карим араб тилинде түшкөн, пайгамбарыбыз араб болгондуктан анан айтылат го Куран-ы Каримдин эң негизги өзгөчөлүгү баягы мужиза китеп болгондугун дагы ошол араб тилиндеги балагат илиминин, ошол арабча көркөм сөз өнөрүнүн эң жогорку деңгээлде болгондугунчу. Албетте бардыгыбыздын эле мүмкүнчүлүгүбүз келбейт. Анан азыркы учурда ошол интернеттин өнүгүшү менен жана массалык маалымат каражаттарынын өнүгүшү менен, маалымат булагынын көбөйүшү менен Куранды түшүнүүгө толтура мүмкүнчүлүктөр ачылды. Мечит, медреселер, теология факультеттери бар, мугалимдер, устаздар, ошондой эле канчалык мындай онлайн дагы түрдө дагы окутуулар бар. Анан өзгөчө ошол Курандын котормолору бар, маалдар, керек болсо тафсирдин котормолору бар. Ошолорду окусак болчудай анда. Эми мындай да, Куран-ы Керимдин түшкөн, Куран-ы Керимдин азыркы арабчасы, Курандын арабчасы ошол мезгилдеги арабча дешибиз керек, түшүнүшүбүз керек. Азыркы учурдагы арабтар ошол Куранды окуй бергенде түшүнө берет деген нерсе да жок. Ошон үчүн ошол мезгилдеги фусха арабча деп коебуз го, фасих арабча. Ошол арабчаны, ошол убактагы тилдеги колдонмолорду айтып атпайбызбы, балагат. Мына ошолорду, ошол мезгилдеги нерселерди, илимди жакшылап өздөштүрүш керек. Анан ошону өздөштүргөндө гана Куранда Керимдеги айтылган баягы аяттын ичинде жаткан терең маанилерди түшүнө алабыз да. Ал эми буга биздин инсандарыбыз, мусулман жөнөкөй элди буга дарамети, күчү, мүмкүнчүлүгү болбошу мүмкүн. Бирок мүмкүн болушунча мына биздин кыргызча айтып кеттиңиз, кыргызча котормолор бар, меал деп коебуз, таржымалдары. Мына ошол түшүндүрмөлүү котормолорунан Алланын айтайын дегенин үстүртөн мындай түшүнсө болот. Ошон үчүн ошол котормолордон пайдаланышыбыз керек. Анын үстүнө азыр мисалы могу социалдык баягында интернеттен болсун, Instagram деген нерсе, мына баягылар бар, интернеттик социалдык тармактарда, мына ошолорду колдонуп тагын Куранда ошол жерден маанилерин түшүнүп окууга болот. Бир эле арабчасы менен окуп калбастан, анын ичинде эмне дейин деп атат, Алла Тааланын айткан сөздөрүн түшүнүп окууга болот. Албетте буларды бирок туура колдонуш керек мүмкүн болушунча. Азыр эми баягы ар түрдүү баягы агымдар чыгып кетат, жамааттар чыгып кетат. Кээ бир баягы биз бидат деп коебуз го, туура эмес жолдо кеткен, баягы эхли сүннөттүн жолунан кайып кеткен баягы группалар, жамааттар, топтор Куран-ы Керимди кээ бир аяттарды билесиңер, өзүнүн баягы көз карашына ылайык которуп, булардын да миялдары бар, котормолору бар. Ошого жараша. Мына ошолорго этият болуп, мүмкүн болушунча мына биздин Кыргызстан мусулмандар башкармалыгы бар. Мына ошолордун баягы көзөмөлүнөн өткөрүлгөн Куран-ы Керим котормолорунан пайдаланса элибиз үчүн өтө жакшы болот. Анан ошол Куранды түшүнүүдө эми биринчи кезекте негизгиси Куран арабча түшкөндүктөн араб тилинин ошо сарф, нахв, балагат илими, өзгөчө ошо балагат илимин билүү дагы аябай маанилүү. Анан ошол Куранды түшүнүүдө дагы тафсир илими бар эмеспи? Тафсирдин түрлөрү бар, мисалы. Ошол эми баягы биздин азыркы учурда Борбордук Азиянын эл, анын ичинде кыргыз эли Ханафи, Матуриди багытын карманып келебиз. Анан керек болсо тафсирлердин, мазхабтыкта тафсирлер бар да, мисалы ошол ахкам тафсирлери бар, же калам тафсирлери бар дегендейчи. Демек аларды окуу, мисалы айттык го, баары эле түшүнө албайт. Карапайым калың катмары түшүнө албаса деле ошол карманган, мындайча айтканда,
кайсы мазхабты карманса, мисалы бизде ханафиликти чагылдырган тафсирлерди окуу канчалык? Өзү мондай, ооба, тафсирлер өтө көп, түрдүү тафсирлер бар. Баягы биз баягы азыр мектептерде бөлүп атпайбызбы? Баягы эң классикалык, баягы эң алгачкы тафсир мектептери бар. Мисалы Мекке тафсир мектеби бар, Мадина тафсир мектеби бар, Куфа тафсир мектептери бар да. Бунун сыртында булар эң алгачкы тафсир. Андан кийин баягы мазхабтык, агымдык көз карашта, же болбосо тармактык көз карашта багытта тафсир мектептери болгон. Мисалы баягы окуп жүрбөйбүзбү? Мисалы Ахли сүннет тафсир мектеби бар, өзүнчө, мисалы билесиздер, Матуридилик, Эшарилик бар. Анын жанында анан башка бидат жолдо кеткен Мутазила, Шиит, Харижия, мына ошогон тафсир мектептери бар. Анын сыртында буну менен бирге тилдик, лингвистикалык тафсир мектептери бар. Фыкыхтык тафсир мектептери бар. Булардын лингвистик дегенде эле белгилүү, баягы тилдик багытта Кур'ан-ы Каримди тил менен, ошол мезгилдеги араб тилинин негизинде баягы маанисин тафсирлеп берүү. Фыкых дегенде биздин акылыбызга фыкых, ахкам аяттар келет. Ахкам аяттар менен кошо, себеби ахкам аяттарын өзүнчө тафсирлеш кыйын болот. Себеби ахкам аяттарын менен бирге адеп ахлакка тийиштүү аяттар болушу, итикадий конуларда болушу мүмкүн, бири-бирине байланыштар бар. Албетте башка аяттарды да тафсир, фыкыхтык тафсирлер болушу. Муну менен катар мисалы кийинчерээк мисалы жаңы тафсир мектептери, фалсафий тафсир мектептери чыгып атат, иштимаий тафсир мектептери бар. Булар дагы өзүнө жараша, өзүнүн дооруна жараша бири-биринен өзгөчөлөнгөн. Албетте илимий тафсир деп жүрөбүз. Мисалы илимий тафсир эмне? Илимий тафсир дегенде биздин акылыбызга ушул келет. Демек илимий бул так илимдерди көз алдыбызга алып келишибиз керек. Себеби мисалы астрономия деген бар. Астрономия Кур'ан-ы Каримде да жылдыздар жөнүндө сөз кылынат, туурабы? Анын жанында физика деген бар. Дагы эмне бар? Математика бар бизде, мурас бөлүштүрүүчү мисалы. Мына ошол нерселерде, ошол жердеги баягы аяттарды алып атканда илимий негиздерге таяндырып тафсирлегенге аракет кылышат. Мисалы география, астрономияда жылдыз боюнча мисалы. Жылдыз боюнча сөз кылып атканда, ошону тафсирлеп атканда илимий астрономиядагы илимий ачылыштарга таянышып тафсир кылганга аракет кылышат. Бунун башында билесиз Газали, Имам Газали келет. Ихя улумуддинде караса, мына көбүнчө мына илимпоздор дейли, мына ошолор ушул жөнүндө көп баягыларды тапса болот. Албетте андан кийин анын жолун жолдогон бир канча тафсир муфассирлер бар, тафсирчилер бар, илим адамдары бар. Эми булар баягы бир аз тереңирээк илимди негизден. Албетте биздин инсандар будан колдонсо болбойбу? Жок, колдонсо болот. Албетте мисалы өзүнүн акылына мисалы сыйбаган, балким бул тарабы кандай болот деп изилдеген инсандар бар. Бул мектептердин ачылышынын бардыгынын бир себеби бар. Жөндөн-жөн ачылган эмес. Ар бирөөнүн бидаты болсун, туура эмес жолдо кеткен тефсир эколдору болсун, туура жолдо деп же болбосо бири-бирин сындап жүрген ахли сүннеттин ичинде да бир канча тефсир мектептери бар. Булардын ар бирөөнүн өзүнүн себептери бар. Bir sebepke байланыштуу. Бирөөнүн саясий себеби бар. Бирөөнүн итикадий себеби бар, ишенимге байланыштуу себеби бар. Бирөөсүнүн фыкых жакта мисалы. Бизде деле фыкыхта Ханефи, Ханбели, Малики, Шафи болуп бөлүнүп атпайбызбы? Булардын да бир себептери бар. Бир нерсеге таянышат. Же болбосо негиздөөчүсү, ушул фыкыхтын мисалы ошол мезгептин негиздөөчүсү себепчи болушу мүмкүн. Мына ошого бир канча себептер. Буну айтып отурсак көп убакыт алат. Ошол себептерден улам булар бөлүнүп кеткен. Эми албетте ошол айтып өткөндөй эле баягы тафсирлердин келами тафсирлер, ахли сүннет тафсири болсун, шиялардын же болбосо ошонун ичинен фыкыхтык тафсирлер, ошол биздин Ханафи, Малики мазхаб, Шафи мазхабынын же Ханбали мазхабынын же ошо итикад жактан дагы ошол ахли сүннанын ичинен деле ашарилик же болбосо матуридилик депчи. Бирок баягы тафсир илиминин аныктамасын, анын миссиясын, максатын караганда баягы махият, гая деп коет го. Ошого караганда тафсир илиминин бир аз максаты башка тарапта, баягы мазхабтардын үстүнөн өзүнүн башка бир максаты бар дейт. Анан бирок ошол алымдарыбыз бирөөсү ошол Курандын аяттарын ошо өзүнүн мазхабына жараша эң туурасы ушул, же болбосо этикаддагы мазхабына жараша ушул деп чечмелөөсү дагы бир мынча айтканда кээ бир азыркы доорубуздун кээ бир аалымдары же өткөн доордун деле аалымдары бир аз сын көзү менен карашканда, мисалы Алла Тааланын бир аят берди, Алла Таала бир аятты айтты, сен ошону өзүңдүн мазхабыңа чектеп, мындайча айтканда таңылабагандайсың депчи. Бирок тафсирдин максаты, гаясы ал эмес эле депчи. Албетте эми ал жагы деле кызык да, бирок сиз айтып аткандай ошол илимий тафсир же болбосо иштимаий тафсир, эми бул деген сөз биздин Куран китеп, Хидаят китеби, универсалдуу дин, акыркы дин, бул
Bunun gayası başka da, bирок sen bir kişi özünün bir ilimi açılış taptı, bir ийгиликке жетти. Анан ошону барып Куран аяттарынан барып ушул жерден далил кылуусу бир аз дагы мындайча айтканда ойлондурган маселе да, чындап элечи. Эми буга окшогон нерселерде бул тафсир илиминин проблемасы да бул. Бул ар бир тафсир илиминин проблемасы ушул. Бир эле баягы эң алгачкы тафсир Мукатил бин Сулеймандан баштап атпайбызбы? Мукатил бин Сулеймандан баштап азыркы күнгө чейинки жазылган тафсир чыгармаларына карасаңыз, ар бир доордо жазылган ар бир чыгарма тафсир өзүнүн доорундагы эң проблемалуу маселелерди көтөргөн да. Мукатил бин Сулеймандан баштайлы, Табариден баштайлы, Матуридиге келели, Разиге келели, Мутазила болсун, Замахшеринин Кешшабын колго алайлы, Куртуби Дирая тафсирлеринин бирөө, Бейдавинин тафсирине карайлы. Бул тафсирлердин ар бир доордо жазылган ар бир тафсирдин өзүнүн мезгилиндеги эң орчундуу маселелерди колго алышат. Анан алгачкы тафсирлерде ушул нерсе негиз сакталып калган да. Бири-бирин баягы сындалган жагы бар го. Мисалы, алгачкы тафсирлерде, классикалык тафсирлерде негизинен баягы сакталган, эски баягы адеп, ахлак, оны нормаларды сакташкан да. Белгилүү бир баягы орто кылымдан кийин, биз айтабыз го, орто кылымдан кийин баягы ислам аятында бир өнүгүптүр туруп токтоп калды, чыгармалар жазылбай калды. Бир гана шархтар жазылып калды. Мындай өзүнчө ар бир адамга тийиштүү автор бир чыгарма жазган жок, же тафсир жазган жок, же фикх жазбай калып токтоп калды. Белгилүү бир бул эми бир 3-4 кылымды алыш мүмкүн. Ошол мезгилде эч бир чыгарма жазылбаган. Себеби эмне? Себеби ушул. Биз бул тафсирлердин ар бир өзүнүн дооруна ылайыкташтырып жазылып келгенин көрбөдүк дагы, бул тафсирлердин сыртына башка бир нерсе жазуу биз үчүн баягы болуп калды. Алар өтө ыйык, биз жаза албайбыз деген өзүбүздү кем көрүп калдык бунун тушунда. Белгилүү бир убакта жазылбай калды, анан кийин 3-4 кылымдан кийин анан дагы бир баягы көтөрүп башталды. Фукух тармагында болсун, калам тармагында, теология тармагында болсун, тафсир тармагында болсун, илим тармактарында. Анан дагы баягы тафсирлер, чыгармалар жазыла баштады. Себеби эмне? Белгилүү баягыдан кийин бир баягы бар, баска түшүү бар. Биз эмне кылып калдык? Мен 13-чү кылымда, 8-чи кылымда жашап калдым. Фукухтук өкүмдөрүм дагы ошого жараша берип калдым. Мен өзүмдүн доорума ылайык өкүм чыгара албай калдым. Түшүнүңөр, биз артка карап кетип калдык. Эмне кылыш керек эле? Биз өзүбүздүн ар бир жазылган чыгарма өзүнүн дооруна жетиш керек эле. Биз буну жеттикпи? Жок, жеткен жокпуз. Албетте бир аз дагы да артта келип атабыз. Бирок илим адамдары ошого жетишкен калды. Ошон үчүн түрдүү тафсирлердин жазылып кетишинин себеби да ушул. Демек, ошол ар бир тафсирлерде тафсир жазган киши өзүнүн доорундагы көйгөйлөрдү айткан, өзүнүн керек болсо социалдык, саясий, коомдук окуяларды дагы чагылдырып берген. Анан эми айттыңыз го, баягы тафсирлер көп жазылгандагы, анан акыркы жылдары тафсир жазылбай көбүнчө шарх хашия деген форматта жазылгандыгын биз ошол мурунку алымдарга болгон адеп, сый урмат деп көрөбүз, бирок анын үстүнө бир нерсе кое албайбыз дегендей. Ошондой баягы адамдарда ошондой ой пайда болгон. Биз билебиз, мисалы, Бухарини бүгүн биз мисалы мындай жерге койсо, тиги жерге койгон адамды уруп бергенге чейин барабыз, ошондой жеңилбиз. Бирок Бухаринин өзүнүн жашоосун бир көз алдыбызга алып келгенде, Бухари бир жашоо күн көргөнбү деген суроо болот да. Пайгамбарыбыздын хадистери кантип китеп абалына жазылыш керек деген коомдун ичинде жашаган. Жазылбайт анын айткандары деген. Эми ойлосоң, биздин тафсирчилердин, муфассирлердин ортосунда дагы башка баягы аалымдардын ортосунда ошондой күн көрбөгөн хаяттар жашаган. Серахси өзүнүн эле мына караган мезгили. Алып көрөлү, Серахси, фикхчи. Китептерин карасаңар, бардыгы бирөө түрмөдө отуруп жазган, бирөө куугунтукта жүрүп жазган. Мисалы, Табари үйлөнгөн эмес. Үй бүлөсү жок, мисалы. Ошон себептер да. Эми анын минеги үйлөнбеген аны билбейбиз, бирок анын доорунда дагы мындай баягындай оорчулук, кыйынчылык мезгил болгон. Эми мындай деген ойдон мынагай, албетте баягы ар бир доордо ошол мисалы ошол эле фикх илиминен айтайлы, ар бир ошол жазылган фикх китеби ар кайсыл доордо жазылса, ошол доордун проблемасына чечүү жолдорун издеген,
ошол доордун социалдык маселелери, эмне көйгөйлөрү бар, ошолорго жооп берүүгө аракет кылган дагы. Анан кийинки акыркы кылымдарда бул нерсе дагы болбой, мурункулар деле улантып, мурунку толтура бир мурас бар депчи. Анан ал тарабы дагы бар да, мен азыр деле аз жазылып атат, бирок натыйжада дагы баягы бизде захыр батын деген түшүнүк бар да, натыйжада деле биз кээ бир баягы аяттар мухкам муташабих деп айтат го, кээ бир аяттардын маанисин өзгөртө албайсың да, кайсыдорго барса чечмелей албайсың, себеби ачык турат. Мисалы акыйму салата дегенди бул намаз деп пайгамбарыбыз жакшы көрсөтүп берген, ату закаты деп ушундай 40та бирин бересиң депчи. Ошол баягы сахих бир маанисин коргоо менен аны да коргош керек да, кандайдыр бир диндин захир бир эрежелери бар да, бирок ошол менен негизделе ар бир доордо, ар бир заманда, ар бир жерде чыккан көйгөйлөргө же бир ачылыштарга, бир кандайдыр бир учурларга, абалдарга жараша дагы ошол эле тафсир болсун, фыкых болсун чечмелеп жазуу уланса дагы максатка ылайыктуу. Бир Түркияда бир устаздарыбыздан бирөө неме жазган да, баягы усул фыкыхта китепте биринчи айтат да, биринчи далилдер. Усул фыкыхтын 4кө бөлүнөт эмеспи? Далилдер, андан кийин өкүмдөр, андан кийин истинбат методдору, анан эң аягында иштихат дешкен да. Мисалы биринчи бул деген сөз буга чейин эле далилдер белгилүү, өкүмдөрдүн кайсы белгилүү, анан истинбат методдору деп коет усул фыкыхта, алар да белгилүү. Анан эң аягында ошо кайсы темалар иштихатка кирет, анан муштахиддин шарттары, муштахид иштихат кылган деген нерсе жазылып келген да биздечи. Бирок ошол 20-кылымдын аягында ошо Түркиядагы алым киши усул фыкых жазып атканда иштихатты биринчиге койгон да. Мисалы ал деле айтат китебинде, мисалы ооба сиз айткандай эле мурунку доордо аябай ошол эмгектерди, чыгармаларды жазышты, фыкыхта болсун, тафсирде болсун. Анан акыркы жылдары ошол устаздарына болгон мындай өтө чоң сый-урматтан улам алардан баягы өтүп кете албады дейт да, баягы чыныгы шакирт устазды өтөт дегенде жок, андай болбоду дейт да. Анан мен дейт, ошол 20-кылымдын аягына келдим, мен иштихатты биринчиге коюп атам дейт да, себеби азыркы доордо ошол муктаждык бар депчи. Анын сыңарында ошол тафсирлерде деле мисалы азыркы учурда дагы мындай жаңы тафсирлер барбы, мындай жазылып аткан, мындай заман азыркы учурда ооба жазылып атат. Эң акыркы тафсирлерден бирөө Хамди Азырдын туркиялык Сулейман Аташ сыяктуу дагы бир канча биз таанып алган араб өлкөлөрүндө жазылып аткан тафсир китептер бар. Сабуни мисалы эң чоң чыгармалардан бирөө, жакын арада арабыздан өткөн алымдардан бирөө, албетте жазылып атат. Бирок ар бир муфассир, ар бир аалым өзүнүн доорун негиз алат. Өзүнүн доорундагы жашоону негиз алат, мезгилди негиз алат. Артынан келечекке кандай болот? Бу келечек дегенде алар болжолдуу эле нерселер айтылат. Мисалы, ошого тийиштүү маселелер. Анан калган баягы универсалдуу дейбиз го, баягындай темалар, мисалы тавхид ишенимге байланыштуу негизги баягылар өзгөрбөйт. Алар жөнүндө эч өзгөрбөйт. Тафсирлер ошол эле бирдей эле, баягы бири-биринин мындайча айтканда копиясы сыяктуу эле. Копия дебейли, эми ошонун бири өзгөргүс, ал жерде бир өзгөрүлө турган нерсе жок. Мына ошон үчүн азыркы учурда тафсирлер жазылып атат. Ал тафсирлерден да пайдалансак болот. Мисалы Кур'ан-ы Керимди түшүнүүдө. Биз ойлойбуз, Кур'анды котормолор жөнүнө отуруп алды, баягы арабчадан котор. Жок. Ар бир котормо тафсирлерден колдонулуп которулат. Биз дагы бүгүнкү учурда мына кыргыз тилине котормолорду жасап атпайбыз. Мүмкүн болушунча өзүбүздүн мисалы мына Матуридинин Тевилатул Кур'аны бар, тафсири бар. Мына ошол окшогон китептерден. Себеби моундай да. Мен бир Орто Азияда жашаган бир аалым араб жарым аралында жашаган бир аалымдан аң сезим боюнча бири-биринен айырмаланып турат. Биз буну билишибиз керек. Себеби бул жерде өзүнүн баалуулуктары бар, үрп-адаттары бар, каада салттары бар. Бул жерде таалим тарбия алуу башка, акыл ой жүгүртүү да башка. Арабтардан айырмаланып турат. Буну биз мисалы Табари менен Матуридин бири-бирине салыштырганда эле буга окшогон айырмачылык. Бир эле тафсирде эмес, башка тармактарда да ошондой. Абу Ханифа мисалы. Абу Ханифанын мисалы түрк дешет го, мисалы эми түрк дегенде эми биздин ата тегибизге таандык деп айтышат. Буну каерден көрөбүз? Биз аны көргөн жокпуз. Же жерлерден айтып бирөөлөр анда мындай деди, бирөө фарси деди, бирөө мындай деди. Себеби анын ой жүгүртүүсүнөн биз тааныйбыз. Матуридинин бул жерде экенин анын ой жүгүртүүсүнөн тааныйбыз. Себеби арабтарда анда ой жүгүртүү жок.
Анда мисалы кээ бир баягы тафсирлерде табариге карама каршы келген жерлер бар, mesela Матирдин мисалы. Себеби эмне? Себеби бизде андай нерселерге биз моюн бере албайбыз, моюн суна албайбыз андай нерсеге. Ишене албайбыз андай нерсеге. Мына ошону өзгөчө. Ошон үчүн мисалы мен өзүмдү жакшы тааныш үчүн мүмкүн болсо өзүмдүн ата бабаларым жазып кеткен чыгармалардан Ахмат Ясави мисалы, Хажы Ахмет Ясавинин мисалы Кутаткы билик чыгармалары, булар өтө чоң чыгармалар. Биздин көзүбүздө азыр баягысы жок, бирок бул исламдын Орто Азияга жайылышында өтө чоң баягы роль ойногон чыгармалардан бирөө, алымдардан бирөө. Мына ошол китептерден диний маалыматтарды алыш үчүн ошол китептерден өзүбүздүн могул жерде жазылган сен де барып келдиң, мына Бухара, Самарканд, мына ошол жерден чыккан алымдардын китептеринен пайдаланып Куранды түшүнүүгө аракет кылсак, менин оюмча пайда болот. Өтө чоң пайдасы болот дейм. Рахмат агай, Алла ыраазы болсун. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо Куранды түшүнүүдөгү кайсыл нерселерге көңүл буруш керек экендигинен баштап бизге аябай пайдалуу, керектүү маалыматтарды, билгилерди бердиңиз. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Кыскача бир жерге токтолуп кетейин. Эми бул деген нерсе башка араб өлкөлөрүндө жазылган чыгармаларды окубагыла деген мааниде эмес. Аларды да окушубуз керек, себеби аларды да таанышыбыз керек, себеби араб коомун тааныбастан биз араб Куранды түшүнө албайбыз. Аны да билишибиз керек. Анан муну менен катар албетте бул ыйык Рамазан айындабыз. Курани Керимди мүмкүн болушунча көп окуйлу. Себеби мага менин жашоомо жол көрсөткөн бир гана жалгыз китеп Курани Керим дейм. Ошон үчүн көп окуйлу, котормолорду эч качан котормолоруна окубай койбойлу, мүмкүн болсо ар бир окуган сүрө өзүнүн котормосун карап окуп түшүнгөнгө аракет кылалы дейм. Чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, албетте Рамазан айы бул ыйык ай, 11 айдын султаны. Рамазан айы өзгөчө ай, баарыбыз чыдамсыздык менен күткөн ай деп келебиз. Анан ошол Рамазан айында турабыз. Ошо Рамазанды дагы эң ушундай өзгөчө кылган, башкача кылган, артык кылгандардын бириси ошол Рамазан айында биздин эң негизги булагыбыз болгон Курани Каримдин түшүп баштоосу. Демек, ошол Рамазан айында аткарыла турган эң сооптуу, эң жакшы иштердин бирөөсү ошол Курани Карим менен таанышуу болуп эсептелет. Албетте, Курани Каримди окуй албагандар бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол Курани Каримдин оригиналынан окуганга аракет кылса, ал эми аны окуй алгандар, жаттагандар же толук жаттагандар аны ичиндеги мазмуну эмне, ичиндеги баалуулуктары эмне, Курани Карим эмне деп атат, анан азыркы учурда күнүмдүк жашоодо, башкалар коомдук жашоодо, жеке жашоодо кандай мен үчүн баалуулуктар бар деп ошону түшүнгөнгө аракет кылса, албетте максатка ылайыктуу. Эми ошол 14 кылымдан ашык ислам тарыхында Курани Каримди түшүнүү боюнча өзүнчө школалар, толтура жазуу формалары бар, мисалы тафсир илими бар. Ошол пайгамбарыбыздан кийинки доордон баштап Куранды түшүнүүгө байланыштуу өтө көп тафсирлер жазылган. Ал тафсирлердин көптөгөн түрү бар. Анан ошо тафсир жазып атканда дагы ар бир доордо ошол Курани Каримдагы өзгөчөлүктөрдү өзүнүн доорундагы көйгөйлөргө мындайча айтканда чечүү жолдорун издегенин дагы биз айтсак болот. Анан биздин чөлкөмдө дагы бир нече тафсирлер жазылган. Жана бир сөз бар эмеспи? Курани Карим Хижазда, Меккеде вахий болуп түштү. Стамбулда жазылды, анан кийин ошол Египет, Мысырда жатталды, ал эми биздин ошол Борбордук Азияда, Маварнахрда түшүнүлдү, тафсирленди, башка дүйнөгө анын мааниси тарады депчи. Анын сыңары биздин ошо ата бабаларыбыз Куранга кызмат кылган, аны түшүнүп өзүнүн жашоосуна алган, анан ислам маданиятында көптөгөн тафсирлерди, шархтарды, мындайча айтканда жаңы бир ачылыштарга салым кошкон кишилер болгон. Демек, алар чыгып жатса, бизден дагы чыкса болот. Биз ошолорго дагы мындайча айтканда үлгү алып, өрнөк алып, биз бул жакта дагы көптөгөн ийгиликтерге жетсек болот деген ишеничтемин. Ушуну менен куттуу Рамазан берүүсү соңуна келип жетти. Эмки берүүлөрдөн кезишкенче амандыкта туруңуздар.